Ноокатта 32 жаштагы аял асынган абалда табылды. Маалыматка ылайык 6-июнда Ноокат райондук милициясына Гулистан айыл аймагынын тургуну каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Бул окуя каттоого алынып, натыйжада аял асынып алганы белгилүү болгон. Жергиликтүү басылмалар каза болгон аялдын артында 3 баласы калганын жазды. Азырынча аялдын эмнеге асынып алганы белгисиз. Окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери уланууда. Дордой Моторс базарынын соодагерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Чогулгандар кассалык көзөмөл машинасын колдонууга каршы эмес экенин айтып, бирок эсеп фактурасы менен коштомо кагаз ашыкча бюрократия деп сооданы басаңдатарын белгилешти. Алар бул үчүн атайын бухгалтер жалдап, ага айлык төлөп, кошумча чыгымга дуушар болобуз деп кошумчалашты. Нааразы болгон эл менен базардын директору Эркин Салымбеков жолукту. Ал соодагерлерге ишти улантууну же маселе чечилгиче токтотуп турууну сунуштады. 6-июнда президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугуп, кассалык көзөмөл машинасы, эсеп фактурасы жана электрондук коштомо кагазды киргизүү маселелери талкууланган. Жыйында коштомо кагаз колдонбогондорго салынчу айып 2025-жылдын 1-январына чейин жылдырылганы белгилүү болгон. Бул маселе өткөн жылы да көтөрүлүп, бир нече ирет базардын соодагерлери митингге чыккан. Анда алар патент системасын калтырууну талап кылышкан. УКМК Бишкек нефть компаниясынын негиздөөчүсү кармалды. Бишкек нефть компаниясынын май куюучу станциялар тармагынын негиздөөчүсү жана ээси Күрүмтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелип кармалды. Атайын кызматтан шектүү Көлбаев менен ишкерди кылууда колдоо алуу максатында байланыш түзүп, анын кылмыштуу ишин бир нече жолу каржылаганын белгилешти. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Териштирүү иштери уланууда. Президент ишкер жана инвесторлордун укугун коргоону күчөтүүнү сунуштады. Ага ылайык мыйзамдуу ишкерди кылгандарга, тоскоолдук жараткандарга салынчу айыптын өлчөмү 100 000 сомдон 150 000 сомго көбөйтөт. Аны менен катар мыйзам бузган ишкерлерди дароо эле камабай, аларга электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө үй камагына алуу өңдүү ыкмаларды колдоону сунушталууда. Бул демилге ишкерлерди негизсиз камакка алуудан коргоо максатында көтөрүлүп жатканы айтылды. Кемпирабад иши прокурорлор абактагыларды 20 жылга эркинен ажыратууну сурады. 10-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабад окуясы боюнча айыпталгандардын иши каралууда. Анда прокурорлор аталган иш боюнча камалган саясатчылар менен активисттерди күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу Азаттыкка айыпталуучулардын бири саясатчы Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова билдирди. Жыйын жабык эшик артында өтүп жатат. Азырынча толук маалымат бериле элек. 2022-жылдын октябрында Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул активист саясатчы кармалган. Аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагылган. Кармалгандардын баары Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүн ачык сынга алышкан. Алар дал ошол ачык айтылган сөздөрү өздөрүн камакка алууга негиз болгон деп келишет. Сот айрым саясатчыларды үй камагына чыгарса, кээ бирин абакта калтырган. Гүлназ Жүзбаева пара жеңил атлетика боюнча Париж олимпиадасына жолдомо утту. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына ылайык спортчу 1,5 чакырымды 6 мүнөт 18 секунд 25 миллисекундта чуркап өткөн. Мелдеш 6-июнда башталып, 8-июнда жыйынтыкталды. Ал эми кийинки лицензиялык мелдеш 10-15-июнда Франциянын Париж шаарында өтөт. Ага Кыргызстандын атынан жөөкүлүк Жалалиддин Абдувалиев катышат.